Баарыңыздарга салам. Мен нөмір 3 эксперименталдык гимназиянын 7 классынын окуучусу Токтошова Сезим. Мен бүгүн сиздер менен биздин директорубуз барыбызга белгилүү инсан Мадаминов Гапар Маматкуловичтин китеби «Акыл эмгегидин маданияты» китебинен чет тилдерин тез жана сапаттуу үйрөнүү, сөздүк жаттоонун эң оңой ыкмалары аттуу теманы үйрөтөм. Бул жерде пландар. Биринчи план сөздүк жаттоонун 14 методу, экинчи план сөздөр жаттоодо кээ бир сунуштар, ал эми үчүнчү план бышыктоо. Мен бул жерде бул блокнотту көрсөткөнүмдүн себеби, блокнотубуз ушундай кичинекей, колго карманга ыңгайлуу болушу керек дагы. Мунун ичинде 10 англисче сөздүк, 10 орусча сөздүк болуусу тийиш. Анда эмесе мен 14 метод менен тааныштырууну баштаймын. Эң биринчиси окуп жаттоо, экинчиси кайталап жаттоо, үчүнчүсү жазып жаттоо, төртүнчүсү кагазга чоң сулуу кылып жазып, эң көп баруучу бөлмөгө эшик терезе жана айнектерге илип коюу. Бул дегени эгер биз кайсы бөлмөгө эң көп баруучу болсок, ошол бөлмөдө кирип кайра көрүп, ошону жаттап алуу дагы эң жакшы кеңеш. Бешинчиси бул ырдап жаттоо, 6 иштеп жүрүп жаттоо, 7 сүйлөшүп жаттоо, 8 жолдо жүрүп жаттоо, 9 телевизор көрүп отуруп жаттоо, 10 талкуулап жаттоо, 11 ичинде кайталап жаттоо, 12 магнитофонго жаздырып жаттоо, 13 салыштырып жаттоо, 14 ойлоп жаттоо. Андан соң мен сиздерди ошол кантип мен өзүм сөздүк жаттаганга жакшы жетиштим дегенде, бул жерде мен эң биринчи окуп жаттоо ыкмасын пайдаландым. Андан соң мен өзүм көп барчу бөлмөгө муздаткычка сөздүктөрдү жабыштырып, ошондон улам үйрөндүм. Эми кийинкиси мен жазып жаттадым. Анда эмесе мен планымда бар эле сунуштарды айтып өтөйүн. Биздин китепте өзү 14 сунуш бар. Алардын ичинен мен 5-өсүн сиздерге пайдалуу деп эсептедим. Биринчиси сөздөр жаттоодогу сунуштар. Бул биринчиси туура даана окуу. Ошол сөздү туура так жана даана окуу. Экинчиси сөздүн маанисин билүү. Сөздүн маанисин жана анын келип чыгыш этимологиясын дагы билүү зарыл. Үчүнчүсү текстти которуу аркылуу үйрөнүү. Ар кандай тексттерди англисчеден кыргызчага, орусчадан кыргызчага которуу аркылуу биз ошол тилди кеңири үйрөнө алабыз. Төртүнчүсү бул эмоция менен ролго кирип жаттоо. Бешинчиси жаттаган сөздүгүбүздү башкалар менен сүйлөшүү аркылуу пайдалануу. Бул социалдаштыруу. Ошол сөздүктү күнүмдүк жашоодо пайдалана баштоо. Мына ушуну менен менин сабагым аягына келип жетти. Мен сиздерге бүгүнкү өткөн сабагымды бышыктап өтөйүн. Мен азыр эле сиздерге өзүмдүн сунуштарымды айттым. 5 сунушту. Андан соң мен өзүмдүн кантип жакшы сөздүк жаттаганга жетишкен 3 методумду айтып өттүм. Андан соң мен 14 методду сиздерге көрсөтүп өттүм. Өзүңүздөр колдонуп көрүңүздөр. Ушуну менен көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен мен Токтошова Сезим болдум.